Бул айым жөнүндө сиздер уксаңыз керек. Кинодон көргөндөсүз, тарых сабагынан окугансыз жана ошондой эле көптөгөн аңгемелерди билер чыгасыз. Анткени ал Египеттин акыркы фараону жана эң эле таасирдүү айым катары белгилүү. Бирок анын өмүр баянын жана образын көптөгөн тасмаларда жана китептерде эле өтө көркөмдөп сүрөттөшкөндүктөн чындыкты калптан ажыратыш кыйын боло баштаган. Бүгүнкү чыгарылышта биз силер менен эл оозунда тарай баштаган ушактар жана болмуштарды чечмелегенге аракет кылып, Клеопатра падыша айымынын чыныгы жашоосундагы фактыларды карай кетебиз. Клеопатра өз инилеринин жубайы болгон. Клеопатра өзүнүн эки инисине турмушка чыккан эле. Ал Птоломей 12-нин жана анын аялы Клеопатра 6-нын ортосундагы 4 баласынын бири болгон. Анын ата-энелери бири-бирине тууган болуп бөлө келишкен. Чындап эле жакынкы туугандарынын арасындагы инцест көрүнүшү, башкача айтканда кан аралашуу жана үйлөнүүлөрү байыркы падышалар династиясында кеңири тараган. Птоломей падышасы деле каада салтты сактап келген. Алардын мындай тууган арасындагы кыз алып берүүсү падышалардын аксөөк тукумунун канын таза кармап калуу себебинен келген десек болот. Тилекке каршы ал замандын элдери жакынкы туугандардын арасындагы кан аралашуудан пайда болгон тукум куучулук ооруларынын келип чыгышын билишкен эмес эле. Клеопатранын энеси белгисиз бир шарттар менен көз жумуп кеткендиктен, анын атасы 14 жашка толор замат өзүнүн жолун жолдоочу катары белгилеген. Акыркы 4 жыл аралыгында өспүрүм кыз өз атасы падышанын өкүлү жана шакирти болуп келген. Бара-бара такка отуруштагы милдеттерди жана кызматтарды үйрөнүп келет. Акыры барып падыша каза тапкандан кийин анын ордун ээлеген. Бирок тактагы ордун кармап калыш үчүн ал 18 жашында эле өзүнүн 10 жашарлык иниси Птоломей 13-гө турмушка чыгат. Бирок ал иниси каза болгондон кийин андан кийинки күчүү иниси Птоломей 14-гө үйлөнүп алат. Юлий Цезарь Клеопатрага арнап эстелик орноткон. Клеопатра сириялыктардын тарабын колдоп баштаганда римдиктер ачууланып ага каршы көтөрүлүш башташат. Алар анын биринчи күйөөсү жана иниси Птоломей 14-гө тирүү кезинде колдоо көрсөтүшүп жана такты ээлеп алууга аракеттерин башташат. Ошол маалда Клеопатра Юлий Цезардын өзүнө жолугууну чечет. Акыры ал иниси жетектеген аскерге күчү келбесине көзү жетип, Цезардан жардам сураганы барат. Аңгемелер боюнча ал генерал Цезарга килем белек кылып, өзү анын ишине оронуп алат. Аны көргөн падыша сулуулугуна көз артып, Клеопатранын колдоочусу болуп калат. 52 жашар генерал ал учурда 21 жашка толгон Клеопатрага такты кайтарууга көмөк көрсөтөт. Ошондогу жаштын айырмасына карабай экөө ойнош болуп калышат. Кино тасмаларында бул мамилелерди бизге көркөмдөп кумарга баткан сүйүү деп көрсөтүп келишкен. Бирок тарыхчылардын айтуусуна караганда бул жөн эле саясий келишим байланышы болуп эсептелет. Эмнеси болбосун, бирок Цезарь Римдеги Венера чиркөөсүнүн ичинде Клеопатрага арнап эстелик тургузганы белгилүү. Бирок ошол эле замат эл арасына чоң чыр-чатак чыга баштайт. Рим жашоочулары мысырлыктардан айырмаланып, өздөрүнүн падышаларын Кудай деңгээлине эч качан чыгарышкан эмес эле. Ошондо алар орнотулган эстеликти чындап эле терс кабыл алышат. Себеби алардын диний жактан намысына катуу тийген деп эсептешкен. Бирок ошентсе дагы ал эстелик чиркөөнүн ичинде дагы 200 жылдан ашык туруп берген. Марк Антоний Клеопатра үчүн башка өлкөгө чабуулун токтотот. Клеопатра менен Марк Антонийдин жолугушуусу алгачкы болуп Тарс шаарында болуп өткөн. Азыркы Турциянын жери болуп эсептелет. Ошол жолугушуу чындап эле Египет канышасынын эркектерге болгон таасири күчтүү экенин далилдейт. Римдик аскер башчысы өзүнүн Дионис грек кудайынын адамдык элесимин деп эсептеп жүргөнүн Клеопатра жакшы билген эле. Ошондой эле Марк Антонийдин башкалардан Дионис кудайына сыйынгандай эле өзүнө сыйынуусун талап кылып келген. Клеопатра ошондон пайдаланып калуусун чечет. Ал Афродита аял кудайынын кийимин кийип алып, шаардын дарбазасына кирип келет. Ал өзүнүн тегерегинде желдеттерин Купидон грек периштелериндей кийинтип алып, басып келаткан жолуна жагымдуу жыттагы атырлар менен септирип келген. Ошондо Клеопатра Марк Антонийдин көңүлүнө жагып, ортосунда мамилелер башталат. Жада калса генерал бир жолу Клеопатра менен бирге болуш үчүн башка өлкөгө даярдалган чабуулун дагы токтотуп койгон. Клеопатра абдан эле чүрөк болгон эмес.
Негизи бардык болмуштарда жана кинолордо аны абдан чырай жүздүү жана мелтиреген ажарлуу айым катары сүрөттөп келишкен. Көптөгөн тасмаларда Клеопатранын ролун эң эле сулуу актрисалар ойноп турушчу. Бирок чындап айтканда бул жөн эле болмуш десек болот. 2007-жылы Клеопатранын келбети түшүрүлгөн байыркы грек тыйындары табылган. Ал тыйындардагы чегилген сүрөткө карасак, Клеопатра өтө деле сулуу жүздүү көрүнбөйт. Болгону жөнөкөй эле орто айым десек болот. Ошентсе деле анын замандаштары анын келбетине суктанбастан, анын курч акылын, сүйкүмдүү мүнөзүн жана жагымдуу таасирин баалап келишкен. Айта кете турган болсок, байыркы адамдар чыныгы сулуулуктун анык баалуулугун билип келишкен окшойт. Клеопатра өзү дагы эне болгон. Клеопатра бир тууган инилеринен балалуу болгон эмес, бирок ал Юлий Цезардан жана ошондой эле Марк Антонийден тукум улаган. Цезардан бир балалуу болуп, анын атын Сезарион коюшкан. Чечмелесек кичинекей Цезар дегенди түшүндүрөт. Марк Антонийден 3 балалуу болот. Александр Гелиос жана Клеопатра Селена эгиздер болгон. Аттары күн жана айга арналып коюлган. Жана ошондой эле кичүү уулуна Птоломей Филадельфус ысмын ыйгарышкан. Башкача айтканда, бир туугандарын жакшы көрөт дегенди түшүндүрөт. Клеопатра акча коротконду жакшы көргөн. Клеопатра чындап эле падышалык казынанын жарымын өзүнүн сулуулугуна кам көрүш үчүн короткон. Бирок ошентсе дагы ал аябагандай акылдуу жана боорукер башкаруучу болуп, өзүнүн элин ойлоп кам көрүп турган. Ал коомду өнүктүрүүдө өзүнүн бир нече демилгесин көтөрүп, Александрияны эң ири, бай жана кудуреттүү шаарлардын бирине айландырган. Клеопатраны жылан чагып өлтүргөн. Клеопатранын өлүмү боюнча божомолдордун арасында эң эле атактуусу бул жыланга чактырып көз жумган деген аңгеме. Ал божомол тууралуу эмдигиче талаш-тартыштар жаралып келет. Алардын арасынан Клеопатра өзүн өзү жыланга төшүн чактырып өлгөн деген божомол эң эле белгилүү болуп эсептелет. Бирок айта кетчү нерсе, андай азаптуу өлүм, жай жана кыйналуу менен бир топ убакытка созулмак. Ошентсе дагы башка маалыматтар боюнча Клеопатра негизи тез эле көз жума турган өлүмгө дуушар болгон. Байыркы тарыхчы Страбон жазууларына таянсак, Клеопатра жанында дайыма ууга шубалган таракты салып жүргөн экен. Ал тарак менен өзүн өзү өлтүрүп койгонго шарты болгон. Ошондой эле башка изилдөөчүлөрдүн айтуусунда, ал ар кайсы жыландардын уусун чогултуп, бир идишке аралаштырып, анан ичип өлгөн. Клеопатра 2 тилде оңой сүйлөгөн. Клеопатра грек тилинен тышкары, араб тилинин мысырлык диалектинде сүйлөгөндү дагы билген эле. Бул чындап эле өлкө башкаруу үчүн маанилүү десек болот. Анткени падыша айым Птоломейдин династиясынан тараган. Алар болсо Египетти 300 жыл бою башкарып келишип, ал династиянын башында Птоломей биринчи турган. Өзү болсо Искендер Македонскийдин башкы генералы болуп эсептелген. Ошондуктан Египетте жашап келгенине карабастан, Клеопатранын үй-бүлөсүнөн грек тилинде сүйлөшүп, алардын каада салтын сактап келишкен. Тактын башында турган үй-бүлөлүк династия болуп эсептелгендиктен, алар бардык иш-кагаздарды 2 тилде түзүп келишкен. Кызыктуу жагы, мысырлыктар гректердин башкаруусуна эч качан каршылыгын деле көрсөтүшкөн эмес. Божомолдор боюнча, балким бул мурунку басып алуучу перстерге караганда гректер көбүрөөк кайрымдуу болушкандыр. Кандай болбосун, мысырлыктар үчүн өздөрүнүн башкаруучулары алардын тилинде сүйлөгөнү көбүрөөк баалуу көрүнсө керек. Андан тышкары Клеопатра үй-бүлөсүнүн арасында алгачкылардан болуп, алардын каада салтын, байыркы ырым-жырымдарын жана ошондой эле мысырлыктардын кудайларын дагы кабыл алган падыша болгон. Ошондой эле мысырлыктарды ишендирип, элге өзүнүн кайра жаралган Исида кудай айымы деп тааныштырып турган. Кантсе дагы анын башкаруу маалында Египет бир топ эле өнүгө баштаган өлкөлөрдүн катарына кирген. Клеопатра бети башын боенуп турган. Клеопатранын бетин боенуусу жана макияжы бул анын тумары сыяктуу болгон. Көптөгөн сүрөттөр жана тасмалар боюнча Клеопатранын бетиндеги косметика боектору менен көрсөтүп келишкен. Нью-Йорк Таймстын айтуусуна караганда, сурма бул жөнөкөй эле кооздук үчүн гана колдонулган эмес. Анын курамында 4 бөлүктөн турган ар кандай коргоошун аралашмалары кирген. Ал кошулмалар байыркы Египетте тараган көздүн инфекциясынан сактап турчу эле.
өзү химия жагынан ышкыбоздугу бар болгондуктан балким коргошундун медицина тарабынан чоң таасири бар экенин билсе керек. Ошентсе дагы эмнеге Клеопатра уу коргошунду бетине колдонуп жүргөнү таң калтырат. Клеопатранын жеке атыр чыгарган фабрикасы. Клеопатранын атыр жасаган жеке парфюмерия фабрикасы болгон. Анын химияга болгон мамилеси анын түшүнүгү боюнча эркектерди атырдын жыты менен кумарлантуучу курал болуп эсептелген. Ошондуктан ал атырды керектүү учурда дайыма колдонуп келген эле. Андан тышкары Клеопатра жеке парфюмерия чыгаруучу фабрикасын курдурган. Ал фабриканын калдыктары Жанысыз деңизинин жээгиндеги Эйн-Гейди аймагында табылган. Ошол эле жерде Клеопатранын жеке сулуулук жана спа салону жайгашканы аныкталган. Андан тышкары Клеопатра өзүнүн түрдүү атырларынын сырларын Гинеке Арум Либре аттуу китебинде сактап келген эле. Тилекке каршы ал китеп жана ошондой эле акыл эсти кумарлантуу сырлары жөнүндөгү кол жазмалар Александрия китапканасында өрттөн кийин жок болгон. Клеопатранын $16 миллион турган ичимдиги. Клеопатра аябагандай акчаны сарптаганды жакшы көргөн. Анткени анын акчаны оңой эле чачып жибермей адаты баарына таанымал болгон. Аңгемелер боюнча бир жолу Клеопатра Марк Антоний менен бир эле тамактанууда 10 миллион сестерси корото алам деп мелдеше кетет. Айта кетсек, сестерси бул байыркы Римдин акчасы болуп эсептелет. Азыркы эсеп менен божомолдогондо жалпы саны $16 миллион чейин жакындайт. Анын таң калыштуусу, мелдеш учуру келгенде Клеопатра күнүмкүдөй эле тамактанып баштаган болот. Тамагын ичип бүткөндөн кийин ал кулдарына уксусту алып келүүгө буйрук берет. Андан соң ал кулагынан бир сөйкөсүн чечип, андагы тагылган бермет ташты чыгарат. Адистердин маалыматы боюнча, ал бермет тарыхтагы эң эле баалуу жана зор асыл таш болуп эсептелчү. Ошого карабастан Клеопатра ал асыл ташты уксустун ичине салып жиберет. Бир аз өткөн соң ал толугу менен ээрип кеткенден кийин аны бүтүндөй ичип алат. Азыркы жүргүзүлгөн изилдөөлөр боюнча бермет ташы чындап эле уксуста ээрип кетери аныкталган деп айтып келишет. Бирок азыркы даярдалган уксустарда берметтин толугу менен ээрип кетиши үчүн бир суткадай убакыт керек болуп калат. Ошол себептен байыркы Египеттеги жасалган уксустун күчтүүлүгү таң калтырбай койбойт. Дагы бир маалыматты кошо кетсек, Клеопатранын жеке кемелер флоту болгон. Ал кемелер менен жеке аскерлер курамында Нилди жээктеп сүзүп жүргөндү жакшы көргөн эле. Клеопатра ар кайсы шаарларды кыдырып, көп саякаттап турган деген далилдер бар.